Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Кемин шаарын куруу боюнча жарлыкка кол койду. Садыр Жапаров Чүй облусунун Кемин районундагы экологиялык жактан таза Кемин шаарын куруу долбоорун ишке ашыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Документте турак жай менен камсыздоо калктын жашоо турмушунун деңгээлине оң таасирин тийгизери белгиленген. Ошондой эле тышкы жана ички миграцияны азайтууга өбөлгө түзүп, жерлерде квалификациялуу кадрлардын агымын токтотуу менен региондорду социалдык чыңалуунун деңгээлин төмөндөтө турганы айтылды. Документти ишке ашыруу максатында төмөнкүлөр токтом кылынат. Чүй облусундагы 353 гектар жерге Кемин шаарын куруу долбоорун ишке ашырууга киришсин. Кемин район мамлекеттик администрациясы курулушту ишке ашууда бирдиктүү заказчы болуп аныкталсын. Министрликтер жана административдик ведомстволор президенттин Чүй облусундагы ыйгармуктуу өкүлү жана Кемин район жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары долбоорду ишке ашууда тийиштүү колдоо көрсөтсүн. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги инженердик, геологиялык, топографиялык изилдөөлөрдү аткаруу боюнча долбоор алдындагы иштерди жүргүзсүн. Ошондой эле Кемин шаарынын башкы планын иштеп чыксын. Энергетика министрлиги, Финансы министрлиги Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коому менен биргеликте шаарды энергия менен камсыз кылуу үчүн каражат тапсын жана тышкы электр тармактарынын курулушун камсыз кылсын. Министрлер кабинети 2025-жылдын 1-июнуна чейин Кемин шаарын куруу концепциясын иштеп чыксын жана бекитсин. Ошондой эле шаарды куруу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзсүн жана тиешелүү инвестициялык макулдашууга кол койсун деп айтылат жарлыкта. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Руслан Казакбаев Кыргызстандын Албаниядагы, Түндүк Македониядагы жана Черногориядагы элчиси болуп тайындалды. Руслан Казакбаев Кыргызстандын Анкарадагы резиденциясы менен ишин айкалыштыруу боюнча Албаниядагы, Түндүк Македониядагы жана Черногориядагы элчиси болуп тайындалды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалым болгондой, ал Туркиядагы жана Израилдеги атайын жана ыйгармуктуу элчиси. Эми Казакбаев Анкарадагы ишин айкалыштыруу менен Кыргызстандын Албаниядагы, Түндүк Македониядагы жана Черногориядагы элчиси болду. Байлыгынын бир бөлүгүн алдырса да, Мырзакматов жасакерленгенин койбоду. Колоктоп бош жүргөн Мелис Мырзакматов анда-санда маек берип мен бармын, унутпагыла дегендей ишарат жасап, өзүн эскертип пиар кылмай адатты көндүмгө айлангандай. Жага бирөө көңүл бурсачы, жасалма сүйлөп эки доско жасакерленгенде ар нерсени божурайт. Маанисиз, айтмакчы буга чейин Мелис Мырзакматов базарын жерин алдырып, мыйзамсыз жеткен байлыктардын бир бөлүгүнөн ажыраганы маалымдалган. Башкадан болсо уялып эл астында маек берүүдөн тартынмакта, бул болсо беттирмарлыкка салып, өзүн чоң саясатчыдай көрсөтүп, бийик сүйлөмүш эткенин карабайсыңарбы? Ушундай калпсыздыктардын айынан бийликке жек көрүнүп, 10 жылдан ашык убакыттан бери кызматка жетпей же депутаттыкка өтө албай, четке сүрүлгөн абалында келатат. Кимдин ким экенин убакыт ушинтип эле таразалап коет тура, деп жазган Арба Кейжи сайты. Садыр Жапаровка чейин Кыргызстанды башкарган 5 президенттин элдин байлыгын чет өлкөлүктөргө карматып койгонун мекенге карата чыккынчылык деп сыпаттасак болот. Бирок бир эле алтын кенин тиктеп отура бергенге болбойт. Андагы байлык бир күнү түгөнөт. Кумтөргө болгон көз карандылыкты жоюу үчүн башка стратегиялык ири долбоорлорду ишке ашыруу зарыл. Акыркы жылдары өлкөдө өндүрүштөр жанданганынан кумтөрдүн ИДПдагы үлүшү азая баштады. Бул алтын казган компаниянын кирешеси төмөндөдү дегенди билдирбейт. Экономика өсүп жатканынан кабар берет дейт эксперттер. Мурдагыдай болуп кумтөрдөн канча түшөт деп, алган эмес, акча таппай калганда канадалыктардан салыкты алдын ала жыйнап, көзүн караган заман артта калды. Бийлик кумтөрдөй болуп элди бага турган бир нече долбоорлорду ишке киргизүүгө аракет кылууда.
кызыл омпол кени иштетилип, титаномагнетит алынса, Борбор Азия боюнча эң чоң лыжа комплекси курулса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып бүтсө, алтын кенден түшкөн каражаттан алдаганча көп киреше алып келе турган булактары пайда болот. Ошондон улам алдыдагы 5 жылды өнүгүүнүн экинчи этабы деп атап жатышса керек. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Кыргызстандын экономикасында орчундуу орунду ээлеген Кумтөр компаниясынын 100% акциясы мамлекетке таандык. Убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн 2021 жылдын майынан 2024 жылдын декабрына чейин Кумтөр Gold Company'нин жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион доллардан ашты. Бул убакыт ичиндеги компаниянын таза кирешеси 1 миллиард 232,7 миллион доллар болду. Өндүрүлгөн алтын тууралуу айтсак, 43,5 жылда 54 тоннадан ашык баалуу металл өндүрүлгөн. Бүгүнкү күндө Кумтөр Gold Company динамикалуу түрдө өнүгүүдө жана бир нече амбициялуу долбоорлорду ишке ашырууда. Жер астынан алтын казуу, тогулук алтын кеништетүү, жаңарт жана Кара Сай коёнду аянттарындагы геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатат. Кумтөрдүн дагы бир маанилүү долбоору 2 жыл мурда ачылган Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү жана калыбына келтирүү боюнча заводу. Бул Кыргызстан үчүн экономикалык гана эмес, экологиялык дагы зор мааниге ээ. Тоолок кенин азыр биз технологиялык изилдөөлөр жүргүзүп атабыз. Азыр техника экономикалык негиздөө жана мындай каз иштери болуп атат. Аякта жолдорду салынып атат, мындай площадкалардын, чалгындоолордун иштерин жүргүзүп атабыз. Инфраструктура ошолорду карап атабыз. Кайсы жеринде завод курулат, кайсы жеринде хвостохранилище болсо, хвостохранилище, кайсы жеринде болот, башка инфраструктураны караштырып, долбоор түзүлүп атат. Бул Кумтөргө да ишканасына бул жардамчы болуп, анын өндүргөн алтынын көбөйтүп, кирешесин көбөйтөт. Белгилей кетсек, экономикалык жактан Кумтөрдө эле мамлекетке пайда алып келе турган дагы бир ири долбоор башталуу алдында турат. Учурда өлкө боюнча убактылуу кармоочу жайларында 2000ге жакын шектүү кармалып турат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча тергөө изоляторлорунун убактылуу кармоочу жайларында 2000ге жакын шектүү кармалып турат. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын башчысынын биринчи орун басары Кемел Садыков жогорку кеңеште билдирди. Депутат Дастан Бекешев жаза аткаруу кызматынын башчысынын орун басарынан көпчүлүк имараттарыңар 1950-1960 жылдары курулган болушу керек. Аларды жаңылоо пландарыңар барбы деп суроо узаткан. Буга чейин Жалал Абад облусундагы убактылуу кармоочу жайды жаңы курдук. Ал жактагы шарттары бардык эл аралык стандарттарга туура келет. Бишкектеги СИЗО-1 Ысык Ата районуна үстүбүздөгү жылдын аягына чейин көчүрүүнү пландап жатабыз. Мындан сырткары кезекте Каракол, Ош шаарларына жаңы имарат куруу турат, деди жаза аткаруу кызматынын башчысынын биринчи орун басары. Мындан сырткары эл өкүлү колонияларда жана тергөө абактарында жаткандардын калкты алдаган учурларына каршы күрөшүү чараларын сураган. Кемел Садыков бул олуттуу көйгөй экенин моюндап, күрөш жүрүп жатканын айтты. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн 45 000 доллар керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн Ембанкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм
ата энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. 2024 жылы мекен карт макамын 184 киши алды. Кыргызстанда 2024 жылы мекен карт макамын 184 киши алганын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Тилек Айдарканов радиолордун биринде берген маегинде билдирген. Анын айтымында мекен карт макамын алган жарандар Кыргызстанга эркин кирип чыгат жана визадан бошотулат. Өткөн жылга 210 жаран тапшырып, анын ичинен 184 алышкан. Мекен карт макамын алгандардын көбү Россия Федерациясынан, ал эми калганы Германия, Украина, Корея, Түркмөнстандан өңдүү мамлекеттерден. Мекен картка документ кабыл алуу 2023 жылы мартта башталган. Бул документ мурда Кыргызстандын жараны болгон чет өлкөлүктөргө алардын балдары жана неберелерине берилет. Мекен картты алуу үчүн калкты тейлөө борборлоруна, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтерине, мекемелерине кайрылуу керек деди ал. Ал кошумчалагандай, мекен карт алган кыргызстандыктарга чет өлкөнүн жарандыгы бар мекенде иштеген макам берилип, тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мекен карт 10 жылга чейин жарактуу болот. Бишкектеги номер 21 тергөө абагы көчүрүлөт. Бишкектеги номер 1 СИЗО жылдын аягына чейин Чүй облусунун Сыгата районуна көчүрүлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 29 январдагы жыйынында жаза аткаруу кызматынын башчысынын орун басары Кемел Садыков билдирди. Анын айтымында, учурда курулуш түшө турган жер тилкеси аныкталып, даярдоо иштери жүрүп жатат. Ал эми курулуш иштерин ушул жылдын соңуна чейин бүтүрүү тапшырмасы берилген. Садыков кошумчалагандай, өткөн жылы Жалал Абад облусунда жаңы тергөө изолятору курулуп, ишке берилсе, Караколдогу жана Оштогу тергөө абактарын жаңыртып көчүрүү пландалып жатат. Учурда жаңы имарат курууга жер тилкелери каралып жатат. ИИМ-2 жетекчи кызматтан алынып, бир нечеси тартип жазасына тартылганын билдирди. Ички иштер министрлиги 29 январда 2024 жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурумдан кийин 2 жетекчи кызматынан бошотулганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчиликтер үчүн ондогон кызматкерге ар кандай тартип жазалар берилди. Министрлик кайсы жетекчилер кандай ишемдик үчүн кызматтан алынганын, кызматкерлерге кандай жазалар берилгенин тактаган жок. Министр Улан Ниязбеков ички иштер органдарынын жетекчилерине эл менен тыгыз байланышта иштеп, нааразычылыкты болтурбоо боюнча тиешелүү тапшырмаларды бергенин маалымдады. Элдин арыздарын, кайрылууларын ыкчам чечүү жана жөнгө салуу милициянын башкы милдети экенин унутпаңыздар. Арыздаттануулардын чечилишине тоскоолдук жараткан бардык жагдайларды аныктап, аларга бөгөт коюу боюнча иш-чаралар күчөтүлсүн, бир дагы жарандын кайрылуусу жоопсуз калтырылбасын, эл менен тыгыз иштеп, жардам сурап кайрылгандарга жеринде көмөк көрсөтүп, абийирдүүлүк менен мыйзам чегинде алып баруу керектигин эскертемин деген Ниязбеков. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жол кырсыктары боюнча маселелерге токтолуп, жооптуу жетекчилердин ишин сындаган. Жолдогу кырсыктардын санын азайтуу тапшырмасы толук аткарылбаганын, кемчиликтер бар экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 28 январда ички иштер министри Улан Ниязбековди кабыл алып, коомдук тартипти камсыздоо боюнча чаралар жана укук коргоо органдарындагы реформаларды ишке ашыруу тууралуу маалыматын уккан. Министр анда өлкөдөгү 93% кылмыштуулук ички иштер органдарында катталганын, акыркы 4 жылдан бери бул көрүнүш дээрлик 69%га азайганын белгилеген. Акыркы 2 жылда бир нече ирет Кыргызстандагы активисттер жана укук коргоочулар министр Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылып митингге чыгышкан. Алар ИИМде тийиштүү реформалар жүрбөй, аялдарга жана балдарга зомбулук күч алганын айтып чыгышкан. 2022 жылы ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов Ош облусунда эл менен жолугушуп жатып, милициянын дарегине сын айткан. Ал айрым райондордо отчеттуулук үчүн кыйноо фактылары көп болуп жатканын, мунун натыйжасында чыныгы кылмышкерлери табылбай жатканын сындаган. Ички иштер органдарынын кетирген кемчиликтери үчүн иштен алынып, кийин кайра кызматка коюлгандар боюнча да сын пикир айтылып келет. Кыргызстандын керлинг боюнча курамасы кышкы Азия оюндарына катышат. 7-14 февраль күндөрү өтө турган мелдеште спорттун 11 түрү, анын ичинде керлинг боюнча жарыштар болот. Кыргызстандын керлинг курамасынын катарында 9 спортчу бар. Керлинг боюнча курама команда: Бексултан Мырзабаев, Исхак Абыкеев, Мухаммед Тайсифу, Айбек Асаналиев, Керемет Асанбаева, Амина Юсупова, Тунук Сексенова, Нурдана Туланова, Айсулу Мейманбек кызы, Тынчтыкбек Саматов башкы машыктыруучу.
добушун саткан шайлоочуларга 20 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Кыргызстанда добушун саткан шайлоочуларга 20 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутаттар Бакытбек Чойбеков жана Миргүл Темирбаева иштеп чыккан. Алар шайлоодогу добуш сатып алууга бөгөт коюу үчүн добушун саткандарга 10 000ден 20 000 сомго чейин айып салуу же 120 саатка чейин коомдук жумушка тартуу жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Ошол эле учурда жаран иликтөө иштери башталганга чейин добуш сатып алуу фактысы тууралуу укук коргоо органдарына кабар берсе жоопкерчиликтен бошотулат. Эскерте кетсек, учурда кылмыш жаза кодексинде добуш сатып алууга каршы берене бар. Ага ылайык добуш сатып алган адамга 200 000 сомго чейин же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Жогорку Кеңеш Таластагы чокуну Бакай ата чокусу деп атоону экинчи окууда колдоду. Талас облусундагы чокулардын бирин Бакай ата деп атоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Аталган чоку Айтматов районунун Карасай айылынын түштүк батышында жайгашкан. Анын бийиктиги 4457 метрди түзөт.